Председатель Комитета по экономической политике Карганбек Самаков совместно с Алией запустили проект для повышения благосостояния граждан Киргизстана. Соц тармактарда мурдагы депутат Карганбек Самаковтун ысымына байланыштуу маалымат тарап, анда Самаков кыргызстандыктардын бакубаттуулугу үчүн долбоор баштаганы айтылган. Долбоордун катышуучулары минималдуу акча салуу менен карыздарын жана кредиттерин жаап, жашоолорун кескин өзгөрткөнү айтылат. Видео Ала То 24 телеканалынын жаңылыгы катары берилген. Маалыматты текшеребиз. Видео Facebook социалдык тармагында 23 апрелде Ратенила аттуу баракчада пайда болгон. Тасмада Ала То 24 телеканалынын берүүсү колдонулган. Чынында баяндамачы мурдагы депутат Карганбек Самаковтун долбоору тууралуу эмес, өнүгүүгө карай көрсөтүүсүнүн алкагында аймактардагы ишкерлердин, кол өнөрчүлөрдүн ишмердүүлүгү тууралуу айтып берген. Бул берүү үстүбүздөгү жылдын 20 апрелинде Ала То 24 телеканалынын YouTube каналына жарыяланган. Мурдагы депутат Карганбек Самаковтун социалдык тармактарындагы баракчаларына жогоруда айтылган долбоор тууралуу маалымат табылган жок. Мындан тышкары видеодо мурдагы депутат бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасы катары айтылган. Учурда бул кызматты Данияр Төлөнов аркалап келет. Белгилей кетсек, 25 апрелде Ала То 24 каналы Ратенила аккаунту жарыялаган видео фейк экендигин айтып, ага ишенбөөгө чакырган. Фейк жаратуучулар журналисттердин берүүлөрүн пайдаланып, биринчи жолу жалган маалымат таратып аткан жок. Алсак, буга чейин 24 редакциясынын тасмаларын колдонуу менен Годжи Крейм беттеги бырыштарды кетирип, 15-20 жылга жашартаары тууралуу маалымат тараган. Чекит медиа бул маалыматты төгүндө видеонун алгачкы булагын таап чыккан. Жыйынтык фейк. Карганбек Самаковтун Алия менен бирге кыргызстандыктардын жашоосун жакшыртууга багытталган долбоор баштаганы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Фейк жаратуучулар Ала То 24 каналынын жаңылыктарынын алынган видеону алып, кадр артындагы текстти өзгөрткөн.